Kanada менен Американы. Канадан не кереги бар мага деп кыйкырасы ал жерде. Азыр да айтам, Канадан мага не кереги бар деп. Мени өстүрүш үчүн керек. Практика дүйнөлүк аренада кандай болуп аткандыгын билиш үчүн керек. Ал мени кантип өстүрүштү ар ким өзү билет. Такмаза болуп бүттүңүз. Мен өзүң иштеген мезгилде эмнеге көтөрбөдүң деген жана блогерлердин суроосун бербегиле. Ошол мезгилде көтөрүлгөн суроолорду маани берген эмес. Бул жерде ажылдашып мен күчтүүмүн, менин тирөөчүм күчтүү деп далилдештин кажети жок. Ушуну карап койгула, колуңардан келсе. Айткандан кийин добушка койсок, урматтуу келем. Урматтуу кесиптештер. Урматтуу министр. Кеп концептуалдуу маселе жөнүндө кетип баратат. Сиз бир айдан бери жакшы бир тапшырма алып алгандайсыз. Бар дагы депутаттардын оозуна ачары менен чап деп. Коркпа мен турам деген бир сөздү кылгансыз да. Сиз башта мындай эмес элеңиз. Кээ бир депутаттарыбыздын дагы жанагы пейил, ниет деген лексикондоруна кирип калганына караганда каттуу эле бир багыттамалар болуптур. Бекер жолукпаптыр дегендей. Чыңгыз Азаматович берип аткан суроону мен өткөндө айттым. Канада менен Американы. Канадан не кереги бар мага деп кыйкырасы ал жерде. Азыр да айтам, Канадан мага не кереги бар деп. Мени өстүрүш үчүн керек. Практика дүйнөлүк аренада кандай болуп аткандыгын билиш үчүн керек. Ал мени кантип өстүрүштү ар ким өзү билет. Такмаза болуп бүттүңүз. Мейли, бул колдооңуз тирөөчүңүздүн дагы Сизге берген сурооңузга жооп берип атам. Мен суроомду берем. Себеп сиз аны билбейсиз, окубайсыз. Мен айттым ошо Канада Америкадан канча акча алат жылына деп. Америкага барып келдим дегениңизден улам айттым мен. Экинчиден, сиз мына жерде министр катарында тескерисинче концептуалдуу маселе көтөрүшүңүз керек. Суу бул ресурс, түгөнүп бараткан ресурс. Токтогулдан башканы мага тиешеси жок дейсиз. Макул Токтогулдун концепциясын алып келбейсиз. Анан өткөндө айтасыз, мына жерде урматтуу кесиптештер, өзүң иштеген мезгилде эмнеге көтөрбөдүң деген жана блогерлердин суроосун бербегиле. Ошол мезгилде көтөрүлгөн суроолорду маани берген эмес. Ошондо дагы айтылып келинген. Анан ошондо жазбай билеңиз деген суроону айттыңыз. Менден акылдуу, менден эстүү Турдакын Усубалиев жазып кеткен ошонун кезинде. Ошол Усубалиевдин китебин азыр карап туруп, колдонсоңор турмуштук бираз аң сезим өсөт, көтөрүлөт. Союздун мезгилинде курулган кандай келишим менен? Союз тарагандан кийин Нукус келишими кандай болуп калды? 2002 жылы кандай келишимге туура келдик, кандай түздүк биз? Биздин бүтүндөй суу чарба чыгашаларыны мамлекеттик бюджеттен каралып аткан чыгашаларды колдонуучу мамлекеттер камсыздайт деген жери бар. Аны окуган эмессиздер. Аны көтөргөн да эмессиздер. Ушуга гана сунуш берип атат Чыңгыз Азаматович. Ушуну көтөрүп койгула. Ушуну карап көргүлө, биздин мамлекеттин кызыкчылыгын коргоп койгула деген суроону берип атат. Бул жерде ажылдашып мен күчтүүмүн, менин тирөөчүм күчтүү деп далилдештин кажети жок. Ушуну карап койгула, колуңардан келсе. Рахмат. Адакан Кимзамбаевич, анткен эч ким жок. Сиздин өзүңүздүн берген сурооңузга эле жооп катары. Рахмат. Талай көмкеч болду. Бул жерде суроо талкууну токтотойлу, талаш тартыш маселени токтотойлу, урматтуу депутаттар. Да карала турган маселелер бар. Аталган маселени урматтуу депутаттар, мен добушка коем. Макул деген депутаттар добуш берип койсоңуздар. Макул. Каршы.